Kitap oyunda şey çıkarttı. Yani bunlar şu ballarından oturup şirinlik. Бул күнү Ош шаарынын мэри Таалайбек Сарыбашев ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген балдардан кабар алды. Аларды карап жаткан апаларга белек тартуулады. Чынара Тилебаеванын 3 баласы бар. Ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген 2 баласын карап үйүндө отурат. Ал мэрдин күтүүсүздөн эле кирип, муздаткыч жана үй тиричилигине керектүү жабдуу бергенине Чынара айым балдары менен кубанып жатат. Дагы эмне жардам болсо айтып турасың, макулбу? Эми жагылган 5 окугум кызым. Жакшы окугуна, сен биринчи апаңа, сен жакшы баккыда. Толкунданып атам, кубанатам. Балдарым сүйүнүп, ушунчалык мэр өзү келип бизге көңүл буруп, бизге өзү келип белек печкегин вручать эткенде тапшырганына өтө кубанышып, сүйүнүшүп, ислам балам деле сүйүнүп калды, билет ал, сезет. Биз разыбыз чоң. Ал эми башынан оор күндөрдү өткөрүп жаткан Бактиярхон Алимова да шаар мэринен түстүү сыналга алып, кир жуучу машина жана тамак даярдалуучу жабдуу алды. Бактиярхон айым эч жерде иштебейт. Жолдошу экинчи топтогу ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген. Бир баласынын да мүмкүнчүлүгү чектелген. Eşyağım zinema, üylerim bana buldu, bir ay yordam kılıp, tanımayman, bilmeyman, bir ay sol verip gitti, Xudoga şükür. Ben meriye rahmat, şunçalı istab gelip, şunçalı yordam kılganiga rahmat, Allah razı olsun, dua olasın. Ош шаарында мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын апаларын сыйлоо калада алгачкы жолу уюштурулду. 8 март айымдардын эл аралык майрамына карата өткөрүлгөн мындай иш-чара уланаарын айткан шаар мэри Бактиярхон Алимжанованын жашап жаткан үйүн оңдоого да жардам берерин билдирди. Мамлекет тарабынан да буларга бүгүнкү күндө жардамдар берилип атат. Ошол апалардын карагандыгы үчүн да катайымына 2 айдан бeri акчаларын ала баштады. Бул дагы биздин президентибиздин тапшырмасы менен өкмөт ишке ашырып, бүгүнкү күндө өзүм жолугуп сүйлөшүп атам, акчаларын ала баштаптыр да. Биз бүгүн эле ушундай майрамдарда эле эмес, буларды дайыма мындай карап, көз салып жардамдарды берип турабыз. Балдар менен мына сүйлөшүп атам, келечекте дагы эмне жардам деп сурасаң, булар жакшы сөз уккусу келет, жакшы эс алгысы келет. Бүгүн 5 үй бүлөгө үй тиричилигине керектүү болгон жабдыктар тапшырылды. Таалайбек Сарыбашев бул үй бүлө мүчөлөрүнө мындан арыда жардам көрсөтүлөөрүн билдирди. Адыл Акжул уулу, Самат Сейдамат уулу, жаңылыктар.